Sen сүйлөшөйүн деп атасың? Жакында. Кайсы бир фильмдин жарнамасындай. Поyrasturu маеги жакында кинотеатрда. Досум, шылдыңдабачы. Көп тамаша кылбачы. Өз капканына ушунчалык чечкиндүү келген мергенди биринчи жолу көрүп жатам. Келсин. Чағалар, құрдашым, үй тапшырманы эмне кылабыз? Ата энебизден уруксат алабыз деп, аз жерден сыйкырчы болуп кете жаздадык го. Үй тапшырманы кылдык. Уруксатты да алдык. Үй бош калбадыбы? Сейфи, көп сүйлөбө. Чында оозуңду жап. Болду досум, бүгүн үйгө көчөбүз. Чын элеби? Ооба чын. Чағалардын абалы абдан оор. Өтө эле оор. Акыл эси орунда деп ойлонуп жатам. Ой Алла, бүгүн көчөм деп жатат. Жинди. Азыр мен сенин ден соолугуңа сарсана боло баштайм. Сен ошондо көрөсүң анан. Макул. Эркин. Көчүш үчүн кандай тоскоолдук бар? Досторум, жандарым, бул жерде көчү жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Түшүндүңөрбү? Көчү. Бир үйдөн экинчи үйгө буюмдарды көчүрүү жөнүндө айтып жатабыз. Биздин буюмдарды. Азаматсың. Ушу теманы ачканың жакшы болду. Бул эмне дегениң? Не болду? Еткеним. Құрдашым. Кандосум. Жалгыз досум. Деги эмне болуп жатасыңар? Отуруп алдар. Агай, бүгүн эмне сабак өтпөйбүзбү? Ооба, өтпөйбүз. Бүгүн сабак жок. Кеттик анда. Агай, жакшы элесизби? Жакшы болуш үчүн аракет кылам. Силердин дагы ошол үчүн сөз беришиңерди каалайм. Сиз жакшы болушуңуз үчүн биз эмнеге сөз беришибиз керек? Силер мындан кийин биз жакшы болобуз. Өзүбүздү жакшы алып жүрөбүз деп бири-бириңерге сөз беришиңер керек. Эмне үчүн дегенде, эртеңки күндүн жашоосунун эмне болору белгисиз. Турмушуң эшек араба, туулдун калдың балага деп бекер айтылбайт. Инсан бойдон калмак үчүн көп акы төлөгөнгө мажбур болосуңар. Мына ошондо сынак башталат анын. Жөн гана адам бойдон калгым келген үчүн ушунча бактысызмын деп ойлойсуң. Жөн гана. Оюма жана намысыма бекем турганым үчүн жазасын чегип жатамын. Кээде эски каталарыңдагы чыгып калат. Анан ал каталарың үчүн жазаңды бергенге аракет кылышат. Анан бул жаза ошол эле убактагы жылмаюңуз, ошол эле убакта үмүтүңүз, ошол эле убактагы ишенимиңиз да болот. Эч баш тартпагыла. Так ошол убакта жалгыз эмес экениңерди эстегиле. Анткени бул жашоодо ар бир инсандын жашоого да бере турган бир нерсеси бардыр. Ар инсандын бул жашоого таандык окуясы да бардыр. Өзүңөрдүн окуяңарды улагыла. Бирок мүмкүн болушунча аягы жакшы бүтсүн. Жакшы окула балдар. Балдар, Кенан агай бүгүн башкача болуп турат, байкадыңарбы? Жок, ошол эле Кенан агай.
Жакшы. Мыкты айтты. Бирок мен түшүнгөн жокмун. Жашоодо болгон окуяңарды улагала деди го. Бул үй тапшырмабы? Токто, жазып алайын. Ооба, үй тапшырмасы. Сенин үй тапшырмаңды ансыз деле мен жазам, коркпой эле кой. Еткин ушул жылы туулган. Бирок өзү билбейт кайсы жылы туулганын. Билип жүргүлө. Ашканага кеттик. Күлкүлүүбү? Ооба, укмуш. Дуру. Мен сенден сурайын дегем. Окуудан кийин үйгө кетесиң да, Ооба. Кетпей эле койбойсуңбу? Эмнеге? Эми үйгө барбай эле койсоң, сен экөөбүз бир жака барып келбейли? Мейли анда, бирок биринчи үйгө барышым керек. Анан сүйлөшөбүз, жарайбы? Макул. Көрүшкөнчө. Не болду? Эмне болду? Баскыла кеттик класска. Эмнеге? Эмнеге дегеним кандай? Баштыгымдын ичинде котлет салынган алтынан бар. Котлет кайра эт болуп калгыча барып жеп алалы. Досум, бул бала жакында кичинекей музаткыч менен келе баштайт. Досум, ачка болдукпу? Ачка болдук. Жейбизби? Жейбиз. Сейфиге тийишпегиле. Барсаңар эмне болот? Көрдүңөрбү жус сени? Досум карасаң, башкалар эмне жейт? Еткин. Уятты эми. Карачы тарынды. Сейфи, кечирип койчу мени. Тарт колуңду. Дайыма ушундай кыласың. Барсын ары. Жаштык кандай сон, туурабы? Ооба да. Бирок булар азгал жөнүндө ойлошкон жери жок. Жыгылып туруп чоңойгондору турмуштан далай таяк жээрин, ал жера карттанарын, ал карттарды өз колдору менен сыйырганга мажбур болуп, жолун улантарын ойлоп да койушкан жок. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы агай? Сага эмне болду? Айтпайсыңбы? Мектептен кетет окшойм. Эмне? Салих агай Пойраз менен Жанерге берген жазамды угуп калыптыр. Билим берүү министрликке кабар бериптир. Кенан, сен эмне деп жатканыңды билип турасыңбы? Ооба. Аны мындай болор белгилүү да. Бир жерден бир нерсе чыгарышың керек да, Мен туура жаза бердим. Ага өкүнгөн жокмун. Эртең бул иштен айта алганыңда да ушу сөздү айтат болдуң бекен. Айтам. Досум, мектепке пияз алып келген бала биздин эң жакын досубуз, билесиңер да. Баа бартты билбеген жинделер. Айта бергиле. Муну да таба албагандар бар. Бу эмне кылып атат? Көрүп турбайсыңбы? Пияз арчып жатам. Муну ооруканага алып баралы, пияздарды операция менен алышсын. Эми күлкүлүүбү? Албетте күлкүлүү. Бошо, Жанер каякта? Менде жок деп эсептеп атат. Арзууларым жок болгонсу. Жакшылык мындай болбойт да. Ал сенин апаң. Жакшылык гана каалайт. Жасаган ар бир ишиме кийлигишип мага жамандык гана кылып жатат. Элестет, Пойраз экөөбүздүн достугубузга чейин кийлигишет. Сага баарынан да ушул жакпай жатат окшойт. Албетте, жаман болуп атам, бул Пойраз да. Анан Жанер, сен эмне деген турасың? эчтеке, сени угуп жатам. Сени уккан адам болгон кандай жакшы. Апама айтып атып тажадым. Биз дайыма окуучу мугалим бойдон калат окшойбуз. Ушунча жылдан бери эне бала болгон жокпуз. Мындан кийин деле болбойбуз деп ойлойм. Антип айтпа. Кандай болсо да апаң бар. Ушуну ойлон. Кечирип койчу.
Эчтеке эмес. Кеттик. Бир аздан кийин коңгуроо болот. Бирок боло элек да. Болот бирок. Болбой эле койсо болмок. Жанер. Мени укканың үчүн чоң рахмат. Эми жөн гана рахмат менен кутулуп кетем деп ойлобо. Кечке берген сөзүңдү унутпа. Ооба, унутпайм. Эй, Дуруну көрдүңбү? Жок, Буфеттен келе атасыңбы? Дуру жок бекен? жок, көргөн жокмун. Жанер, жаман нерсе болушун каалабайм. Болсо болсун. Жанер, суранам. Жаным. Силерди ойлоп отурабыз. Силер дагы Салих мүдүрдүн жинин көрдүңөр? Бизде мүдүр урушуп жатканда силер каякта элеңер? Эме биз дагы жаңы эле уктук. Не болду я? Эмне болмок эле, уруш чыкты. Тартипсиздердин тизмесине түшкөн аз калдык. Чын элеби? Биз уккан жокпуз да. Укпайсыңар да албетте. Ар ким өз менен болуп жүрөт. Турган жерден жок болуп кетип, кам санаган эч ким жок. Кам санаса эмне болмок? Биздикилерден бирди көрмөк? Чын элеби? Ооба, Жанер. Дагы сурап койгонум. Мурду каерде экенин көрбөгөнсүп сүйлөйт да. Керек болсо, аны да көргөзүп коебуз. Кана көргөзчү. Кел бол эми. Болду, жетишер эми. Кечинде кафенин ачылышы болот. Рыфат чалдыбы силерге? Кечиресиз. Агай, кафели ачпастан телефон операторун да ижарага алган окшойт. Чын таң калыштуу. Баарыбызга бир заматта СМС жиберди. Бул Рыфат да, аны кылат. Агай, сиз да барасызбы? Ооба, барам. Жакшы, биз да барабыз анда. Мейли анда, кечинде көрүшөбүз. Көрүшкөнчө агай. Эме, силер кете бергиле, мен жетип алам. Бол Айшегүл, биз да кеттик. Өйт десе, досум, кечине майрам бар. Еткен. Бир мүлктүн ээси катары майрамдагандан мурун сен жасай турган анча-мынча иштер бар. Макул анда. Мен үйдө эмне болсо баарын алып келейин. Мейли досум, биз сени кармабайлы, жөн өйүңө. Макул, кечинде көрүшөбүз. Дос, ишене албай жатам. Кечинде өз үйүбүздө калабыз. Макул анда балдар, мындай кылалы. Азыр үйлөрүбүзгө тарайлы да, буюмдарды топтоп келели. Алло, Дуру кандайсың? Кечинде кафенин ачылышына барасыңбы? Макул. Бардыгы жайындабы? Эч кандай тоскоолдук жокпу? Ооба, баары жакшы. Рахмат. Чоң рахмат. Аябай жакшы жер болуптур, Ооба, жакшы болуптур. Сага ширап келип берейинби? Жок, чоң рахмат. Мен анда туруп коноктор менен алектенейин. Тезде, бардыгы жайындабы? Досум, силерге кыздардын жини келип Бардыгы жайындабы? Эмне, соктон алгыла, келе ичкиле. Алла. Алгылагыздар. Туура кылышат. Албетте алардыкы туура. Силер котлеттерди алып жатканда кыздар эсте туруп калышыптыр. Сүйлө. Сен каякта элең? Балдар, келгиле жардам бере калгыла, кана. Рыфат байке, кичине шүгүр десең, биздин күчүбүз менен кафе ушундай болду. Бир жакшылык кылып коюп, эми өмүр бою милдет кыласыңар да. Мейли, өзүңөр билгиле. Макул байке, эмне кылалы, эмне керек? Азыр жарымыңар ашканага барып, ал жакты шыпырып жыйнагыла, макулбу? Жарымыңар болсо идиш аяк, эмне болсо ошолорду чогулткыла, жарайбы? Кана болгула балдар.